Элибиздин көркөм сөз өнөрүн баяндаган сөздүн көркү программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Кыргыз тили мамлекеттүүлүгүбүздүн белгиси, элибиздин ынтымагынын биримдигинин негизи, көнөрбөс руханий казынасы. Эгемендүүлүктүн туусун бийик желбиретип, өнүккөн өлкөнү курууга мамлекеттик тил данакерлик, жаратмандык милдетти өтөп келет. Дал ушул кыргыз элинин өзөгүн түзгөн эне тилибиздин көркүнө чыгара сүйлөөдө бизге көнөргөн сөздөр, фразеологизмдер, ошол эле учурда макал лакаптар көмөкчү болуп келет. Бүгүнкү берүүбүздө Манас эпосунда кездешкен көөнө сөздөргө токтолобуз. Манаста көөнө сөздөрдүн бардык түрү кездешет. Эпостогу көөнө сөздөрдүн келип чыгышы боюнча эки топко бөлүүгө болот. Оңгусу түрк сөзүнөн турган жана араб, иран, кытай, моңгол жана башка тилдерден кабыл алынган сөздөр. Көөнө сөздөр эпостун стилине көтөрүңкү эпикалык мүнөз берип, көөнө түшүндүктөрдү көркөм чагылдырууга кызмат кылат. Дабан, бийик ашуу, коок, төөнүн ширесинен жасалган баш кийим, туткундарды кыйнаш үчүн кийгизилген. Наакер, кооздоп жасалган баатырлар кийүүчү өтүк. Шаншуур, уютулган алтын. Шамыян, кош айдаган өгүздүн мойнундагы моюнтурукка өткөрүлүүчү жыгач казык. Көрмана. Көрмана жок, эмес. Көрмана деген эми көргөнсүз деген сөздүн мааниси дейм алчы. Билими жок деген, мисалы үчүн. Эчтекени билбейт деген сөз да, көрмана деген. Көрмана жок, билбейт ким. Көрнама бул эми өзү көрө билбеген, бирөөнүн гана айтуусу менен жумуш кылган, же болбосо жанагы муну кыл, тигини кыл деп адамдын түрткүсү менен кыймылдаган кишини көрнама деп. Менин түшүнүгүм ушундай да. Жок, эмес. Көрмана? Төрмана. Көрмана. Мен биринчи жолу угушум ошону. Көрмана деген сөз бул өзү көрүндүк деген маанини билдирет. Көрүндүктү биз билгенде баягы жаңы бала төрөлгөндө, же болбосо үйгө жаңы бүлө келгенде берилүүчү сыйлык катары кабыл алабыз да. Анан көбүнчө мисалы айта турган болсок, ана эми келин келди, келини келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр деп коет. Келин келгенде сөздөрдү аралаштырып, бизге аралаштырбайсың, биз көрүндүгүн берели деп көбүнчө пайдаланабыз да. Эски кирген сөздөрдө айрыкча бул түштүк диалектиде колдонулган сөз. Кыргыз элинин сөз байлыгын түзүп, эң мыкты тилдик каражат болуп эсептелген фразеологизмдерге токтолобуз. Ээр качкы. Качкы кичине эле кармоодон чыкса качып жөнөгөн ат. Мисалы: Эрегиште ээр үчүн ээр качкы ат жаман. Бармагын тиштөө, өкүнүп калуу. Мисалы: Бул жасаган ишиң үчүн кийин бармагың тиштеп калба. Көзгө көрүнүү, бойго жетүү, бой тартуу, чоңоюу. Мисалы: Менин көзүмө акыркы кездери бир эле ак тайлак көрүнчү болду. Ити чөп жеген, иши оңолуу, ойлогонун аткаруу. Мисалы: Оолубуздун ити чөп жеп, жогорку окууга өттү. Эки көзү төрт болуу, чыдамсыздык менен бир нерсени күтүү. Мисалы: Эки көзүм төрт болгончо күтүп отурдум. Ак кол ак түш деген жана жумуш кылбаган, ата энесинин жанагы даяр оокатына. Алардын келечегин ойлоп, кабыргам коюшту. Ак кол, ак чүч. Ак кол деген өзү көп жумуш кылбаган деген түшүнүгүм да. Ак чүч деген ошо колунан көп нерсе келбеген деп ойлойм, менин оюмча. Ак кол деген бул негизи колуна бар адам деп түшүнсө болот го дейм. Ак чүч бул мындай олдоксон адам болуш керек. Ак кол деген бул мындай оор жумуш кылбаган, мындай оор жумуш кылбаган кишини ак кол деп койсо болот. Жеңил жумушта жүргөндөр ак кол. Эми ак чүч деген адамдар чүчкүргөн кезде ак чүч деп коет. Ак кол деген бул жанагы жумушка жок дегенди билдирет да. Бир кээ бирлерде бар, ошол ак кол, ошол чоң мамлекетте иштеген адамдарды ак кол деп айтып кетишет. Азыркы ак чүчтүн мааниси болсо бул ошол мындай жумушка эби жок, мындай жумуш калбаган, мындай көп колунан эчтеке келбеген адамдарды биз ак чүч, ак кол деп айтабыз да. Ак кол, ак чүч.
Билбейт. Ак кол, ак чүчтү мааниси. Ак колду баягы кара жумушта иштеген эмес. Гос жумушта иштегенди түшүнөм. Ак чүчтү билбейт экенм. Ак кол, ак чүч. Ак кол, ак чүч деген фразеологизмдин мааниси бул эч бир оор иш кылбай, үйдүн деле түшүгүнө тартпай, сырткы түшүктө тартпаган айымдар жөнүндө айтылган да. Эми азыркы коомдо мен ойлойм ар бир экинчи айыл эле ак кол, ак чүч болуп калды го дейм. Себеби замандын коомдун өнүгүшүнө байланыштуу баардыгы ак кол, ак чүчтөр. Бир 60-жылдары, 50-60 жылдары ак кол, ак чүч деген бир өзүнчө чоң мындай тема болгон да. Мисалы Медин Албаевдин Ак кол, ак чүч деген сатиралык чыгармасы бар. Ошодон бир мисал келтирсек болот да. Рас аялдар биздин коомдо чоң күч, бирок арасында бар ак кол, ак чүч. Бирок ак кол дейбиз, анткени колу тийбейт, оор кара жумушка, эзелтеден эби келбейт, кечирээк жатып, эрте турушка. Күйөөсү ак чүч деп турат, кокус калса чүчкүрүп, сырын алдырганда муз оосунда сүздүрүп деп Медин Албаевдин Ак кол, ак чүч деген чыгармасы бар, сатиралык чыгармасы. Мына ошол учурда чындап эле ак чүч деген өзүнчө бир проблема болгон. Себеби кандай гана ошол учурдагы бул көбүнчө ак чүч ошо баягы кызмат иштеген чоң адамдардын айымдарына тиешелүү айтылган сөздөр болчу. Азыркы учурда аны менен салыштырууга болбойт. Заман өстү, коом өнүгүп өсүп атат. Ошол себептен азыр бүт баарды биздин шарттарыбыз түзүлүп калган. Кир десек машинабыз турат жууганга, ич аякты жугубуз келбесе дагы машинабыз турат ич аяк жуй турган. Тамак жасайбыз десек баардыгы турат. Кыскасы баягы замандын талабына ылайыктуу биздин азыркы айымдар деле ак кол, ак чүч болуп саналат да. Адамдар бири-бири менен пикир алышууда айтылуучу оюн таамай жеткирүү үчүн жана сөздү көркүнө чыгара айтууда макалды колдонуп келишет. Макал бир нече сөздүн туюнтмасы жана ал ойду насаат же адеп ахлактык кеңешти жеткирүү үчүн дагы колдонулат. Өзүңдү эр ойлосоң, башканы шер ойло. Өзүн эле бийик кое бербестен, башкаларды дагы өзүндө көр деген ойду ойлойм. Жалаң эле өзүңдү мыкты ойлоо да. Сенен дагы акылдуу, сенен дагы күчтүү адамдар көп да. Өзүңдү кыйын сезсең, бирөөнү дагы мындай. Бирөөнү өзүңөн ылдый сезбе деген билдирет да. Өзүңдү эр ойлосоң, башканы шер ойло деген. Бул өзүңдү мыкты сезбе башка адамдар деген маани да. Сенден мыкты адамдар дагы бар деген мааниде. Өзүң кандай ойлосоң, башканы ошондой ойло да. Мисалы, башка адамдар ошо сенден да кыйын болушу мүмкүн. Сен кылбаганды башка адамдар кыла алышат деген мааниде да. Өзүңдү мыкты сезсең, башканы да ошондой сез деген кептен. Өзүң эле өтө көтөрө бербе деген кеп да. Бөлөктөрдү өзүңдөн төмөн көрбө деген, Ушундай чын. Өзүңдү эр ойлосоң, башканы шер ойло дейт. Кыргыз элинде ар бир макалдар айтылганда сөзсүз түрдө анын терең мааниси жатат. Албетте ар бир адам өзүн эр ойлойт, бирок ошол эле учурда да башканы да шер ойлошу керек. Себеби өзү бул эми адамдык сапаттарга байланыштуу айтылган макалдар. Себеби дегенде бир адам абдан өзүн мен мыкты, менден башка киши жок, менден өткөн киши жок деп дей бериши мүмкүн, бирок жашоодо андан да мыкты кишилер чыгышы мүмкүн. Кандай гана мейли адам сапаты болобу, же жасаган иши болобу, мына ошого байланыштуу айтылган макалда. Ошон үчүн өзүңдү да мыкты ойлосоң, сенен да мыкты адамдар чыгарын унутпа деген сыяктуу маани билдирет. Сиздер сөздүн көркү программасын көрдүңүздөр, саламатта туруңуздар.